колдонуучулар TikTok экенин мен уже бир канча продажага чыккандан кийин билгенмин. Вау! Wildberries'те бул пландалган бир сатып алуулар болот. Ал эми TikTok Shop'то бул күтүлбөгөн сатуулар аябай көп болот. Кыргызстанда отуруп алып эле Америка менен иштешет экенсиң, Европа менен, Англия менен иштешет экенсиң, ошол 8 өлкө менен, ошол эле учурда Кытай менен иштешип атат экенсиң. Бизде бир эле мүмкүнчүлүк болсо, башка жакта отуруп Америкада товар эле сата алсак, Америкада отургандар, жашагандар, алар товар да сатып акча тапса болот, блогер болуп да акча тапса болот. Америкага барыштын деле кереги жок экен да. Кыргызстанда отуруп эле Американын акчасын, долларын таап, Анан бир канча айдан кийин кирсем, уже $8,000 продажа. капыстан мен дагы жок болуп кетсем, анда TikTokко кетти деп ойлоп кое бергиле. Биз бул жактан отурганыбыз менен Америкада сатабыз. Ошол себептен Кыргызстанда же Казакстанда биздеги TikTok'тордун иштебегени бизге эч кандай таасири жок. Бул TikTok Shop айрыкча биздин Америкада жашап аткан көрүүчүлөр, жашоочулар, мекендештер үчүн аябай чоң мүмкүнчүлүк экен да. Азыр мен Америка тааныштарым баарына аккаунт ачып берем. Азыркы учурга чейин жалпы канча кирешеге чыктың? Мен алгачкы эле биринчи аккаунтумда бир 4-5 ай болгондо эле уже миллионго чыкканмын. Сен эч ак эле миллионерша болгон турбайсыңбы? 5 аккаунт менен иштешебиз. Ал жерде ар бир аккаунтта эле уже миллион продажа бере алуу бар. Саламатсызбы урматтуу көрүүчү? Сиздер менен мен Гүлайым Мурзаева. Биздин YouTube каналга кош келиңиз. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте Кыргызстанда отуруп эле Америкадан акча табабыз. Сонун бекен? Ооба. Азыр телефон колуңда болсо, демек дүйнө сенин колуңда демекчи. Бир эле жерде отуруп, дүйнө менен байланыш кылып, дүйнө менен жумуш аткарсаң болот. Болгондо мына ушул мүмкүнчүлүктү, ошол убакытты, ошол интернетти туура пайдаланышыбыз керек экен. Эмесе бүгүн бизде конокто аябагандай тың, аракетчил кыз, бир канча баягы сатуу тармагындагы маркетплейстерде тажрыйбасы бар. Ошонун ичинде азыркы тапта абдан популярдуу болуп аткан TikTok Shop маркетплейсин Кыргызстанда биринчилерден болуп жайылтып, өзү иштеп баштап, анан чоң кирешеге чыккан Алтынай аттуу кызыбыз келип олтурат. Алтынай, саламатсыңбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиң Рахмат, биздин чоң. студиябызга. Мен билгенден TikTok Shop иштеп баштаганына жыл айлана элек, бирок анын колдонуучулары көп болгондугу үчүн аябай бат оборот алды да. Анан сен эми Кыргызстанда ошону биринчилерден болуп, өз алдыңча үйрөнүп, ал мезгилде эч кандай окуу курсу жок, же болбосо сөзсүз түрдө кирешеге чыгасың деген бир далил жок. Ошол учурдан анан өзүң баягы тобокелчиликке барыпсың да, бир аз топтогон акчаңдын баарын ошол жака салып, анан ошону өз алдыңча үйрөнүп, ошону кандай болду, кантип баштап калдың, качан баштадың, анан канча сумма менен баштадың, ошолорду айтып берчи. Рахмат, чоң. Бир аз мурун айтып кеттиңиз, баягы TikTok Shop'то TikTok'ту колдонуучулары көп болгондуктан бат старт ала алды депчи. Бунун негизи эле айта турган болсок, бир маркетплейстин жаралыш тарыхы мындай бир канча жыл алат да. Мисалы ала турган болсок, Amazon 1994-жылдан баштап, Wildberries 2004-жылдан өнүгүп келип, 2020-жылдарда гана өнүктү да. Бир аябай 20 жыл эме кылышты да, инвестировать этишти бул маркетплейске. TikTok кандай кылды? Булар бир жөн эле катардагы бир маркетплейс ачпай туруп, алар TikTok платформаны ачышты дагы, ал жерге кызыктуу бир видеолорду киргизүү мүмкүнчүлүгүн берип койду. TikTok'ту өздөрү эмес, TikTok колдонуучулары эле бири-бирине мындай жайып, реклама кылып, бат эме дүйнө жүзүнө таанымал болуп калды. Андан кийин гана булар ичине бир функция менен эле маркетплейс кошуп койду. Себеби адамдар барган сайын ушунчалык жалкоо болуп баратабыз. Онлайн заказ берип жатканда дагы уже убактыбыз кеткенине карайбыз. Мисалы Wildberries'тен бир нерсе көрүп кала турган болсок, ошол жерден сатып ала албагандыктан биз анын профилине барып, номерине жазып, директке жазып, анан сурап, ушинтип бир алабыз да. TikTok ушуну жакшы бир эмеде өткөрүп койду.
обычный эле TikTok колдонуучусу TikTok колдонуп атып эле ошол жерден ошол замат сатып ала алат маркетплейсте кылыпчы. Анан бул маркетплейстин ачылгандан кийин сентябрь айында ачылды 2023-жылы. Мен бир январь айларында баштадым продажа кылып. Аябай кыйналдым башында. Эч кандай курс жок же наставник жок. Суроо сурайын десем билбейм. Аккаунт регистрация кылыш үчүн эмне керек экенин билбейм. Анан өзүмдүн LLC компаниям болгондуктан отуруп алып өзүм аккаунт ачып баштадым. Анан ортосуна жеткенде менен америкалык бир паспорт же права, анан SSN номер, соц номер сурады. Менде ал документтер жок болгондуктан мен ошол жерде кайра калып кеттим. Анан мындай аккаунт сатып алганга тааныштарды же бирөөнүн данын ачканга ар кимди издеп баштадым. Бир күнү эле Таиланд, Вьетнамдардан ошол жактагы сатуучулар мен TikTokто табып, анан алар аркылуу мен аккаунт ала турган болгондо алар мени алдап кетишти десем болот. Буну дагы алдап кетерине же алдап кетперине 50-50 болчу да. Ал жерде мындай башка эмем жок эле, гарантиям же башка бир мүмкүнчүлүгүм жок болчу. Бирок ошону кылып көрүш үчүн мен көзүм жумуп оплата кылып, анан акчасы жок калдым. Анан бир күнү Пакистандагы мындай тааныштарым бар эле, Amazon'до биз иштеп жүргөндө то сүйлөшүп эметип калат элек. Анан ошолорго баягы ситуацияны түшүндүрүп табып бергиле. Пакистанда аябай көп сатуучулар бар. Америка, Amazon'до, eBay, Walmart деген сыяктуу маркетплейстерде аябай активдүү иштешет. Анан деги эле ал жактан бирөө жарым чыгат, TikTokко кызыккан деп издеп баштадым. Чындап эле ошол Пакистандагы тааныштарым аркылуу бир TikTok shop аккаунт сатып алдым. Мага тиешеси жок эле, башка эле бирөөнүн атына ачылган TikTok shop сатып алдым. Албетте башында биз бааларын билбегенибиз үчүн, баягы актуалдуу бир тема болбогон үчүн өтө кымбатыраак баага сатып алдым азыркыга караганда. Бирок мен даже баасы канча экенин билбегеним үчүн макул болуп эле тапканыма сүйүнүп сатып алдым. Алып эле анан баягы Американын маркетплейстердин системасын түшүнгөнүм үчүн буга чейинки Amazon, башка маркетплейстерде иштегенсиң да, ооба, мен башка маркетплейстерде тажрыйбам болгондуктан баягы ичине кирип примерно могул жерге товар жүктөлөт экен, могул жерге заказ түшөт экен, могул жерден мындай кылыш керек экен деп эме кылдым. Ал учурда дагы TikTok shoптун ичинде азыркыдай көп функциялар жок болчу, кээ бирлери жок эле. Анан биз болжолдоп эле мен Amazon'дон алып товарларды коюп, то есть без вложений, бул жерде бир эч кандай акча башында кетпеди. Анан мен товарларды жүктөп ушинткенден кийин заказ түшө баштады. Биринчи заказда мындай же сүйүнөрүмдү билбейм, же кайгырарымды билбейм, анткени кантип жөнөтөрүмдү да билбейм, эчтеке билбейм. Потом болжолдоо атып эле кылып үйрөнүп кеттик десек болот. Анан улам дагы TikTok shoптун өзүнүн жаңы обновлениялары болуп, жаңы бир нерселерди киргизгенде бизге почтага кат келет. Ошентип анан ал эмне экен деп атып кирип анан үйрөндүк. TikToктун да өзүнүн академия центри бар. Ошол жакта да ар кандай эмелер бар, макалалар бар, ар кандай эмелер менен берет, инструкцияларды. Ошол жерден үйрөнүп анан баштап кеттик. Алгач буну баштаганымда TikTokто мен башка жумуштардын баарын жыйналыштырып, анан только TikTokко кирдим. Себеби дегенде мен Amazon'до бир канча жыл мурун эрте баштабаганыма аябай өкүнөт элем. Себеби дегенде бир канча жыл мурун кирип иштеп калган селлерлер баягы мындай отурукташып калган, алар мындай Amazon'дун көзүнө кирип калган, илинип калган, мындай акула болуп калган бир сатуучуларга оңоюраак эле. Анан кийин биз оорлошуп калганда кирдик, биз үчүн да кыйын болду да ал этаптардан өтүш. Amazon'до мындай кыйналып иштегендиктен бир жаңы маркетплейс TikTok чыкты дегенде өзү TikTok бул так эле эң таанымал бир платформа. Анан бул деги эле жөн кетпейт деген бир эме менен эле мен аябай бир кызыгып бир нерсеге мен берилип алсам, интуиция жакшы иштептир. ооба, ушундай бир сезимдер болду. Эмнегедир билбейм, көз жумуп эле только ошого баштай бердим. Үйдөгүлөр деле түшүнгөн жок эмне кылып атканымды, эмне айтып берем, бирөөгө айтып бергим келет, баягы моундай болуп атат дегендейдин деп. Бирок эч кимге кызыгы жок болуп атты да. Анан бир күнү эле мен туруп машинамды сатам дедим. Себеби дегенде мага товарга акча кириш керек болду. Менде улам заказдар түшө баштады. Башка нерселерге да акча керек. Ошентип мен машинамды сатам десем эле үйдөгүлөр каршы чыгып урушуп башташты. Сен болгон акчаңа иштей бербейсиңби, анан кийин эме болгондо деле инвестировать этесиң да, сага зачем машинаңды айдап жүрө бер кыздарың менен кыйналасың деп. Анан я говорю, жок, баягы мен машина жок эле жүргөн кызмын, элден эле өскөн кызмын. Я говорю, машинасы жок деле жүрө берем, но иштешим керек ушул эмеде деп машинамды сатып, анан ошол жака эме кылдым да, вложение кылдым. Инстаграмга дагы баягы машинамды сатып бир нерсеге инвестиция кылам дедим, бирок антип өзүм айта албадым ачык, анткени болобу болбойбу дагы билбейм, көзүм жеткен жок да андай.
ошентип эле анан жок болуп кеттим инстаграмда бир учур. Только ошол жакта иштеп баштадым. Анан карасам эле Сен уже ошондо бир машинанын акчасын киргизип койдуңбу? Полный киргизип койдуңбу? жок, полный киргизген жокмун. Часть өзүм мындай жашоомо колдондум. Күнүмдүк жашоомо, ал эми калганын кош киргиздим. Ал жерге да мындай бир киргизген жокмун да, улам продажа келгенде азастан киргизип аттым. Анткени мен наличие товар алып жөнөткөн жокмун. Мендеги жок болгон эле башка эле маркетплейстердеги товарларды коюп сатканым үчүн мага заказ түшөт, анан мен гана инвестировать этем да бул товарга. Ошол себептен мен мындай азастан киргиздим десем болот. И ошентип жүрүп эле анан бир улам эле счетубузду карайбыз. Анан счетту да мындай аккаунтумду жакшы карап эметкенди билбегеним үчүн дагы мындай көп байкабапмын. Анан бир канча айдан кийин кирсем, уже $8,000 продажа общий. Анан өзүм ишенбей, мен ушунча акчага сатып койдумбу деп, анан бир күнү эле уже 10,000 болду. Ушинтип өсө баштады да. Анан уже мен айтып баштадым инстаграмда. Бир аз айтып баштасам көптөр кызыккан жок, даже түшүнгөн жок. Просмотрлор аябай түшүп кетти. Анан кээ бир жаңылыктар болот. Сонун мен үчүн бул прям айдан түшкөн бир информация сыяктуу да. Анан аны мен аябай монтип видео тарттырып, сонун кылып инстаграмга киргизем. Просмотр жок да, почтичи аябай аз. Түшүнбөйт көптөр, эме кылбайт. Бирок мен өзүм деле мисалы алгач TikTok'ту үйрөнгөнүмдө TikTok Shop деп маркетплейс экенин билет элем. Бирок бул Amazon эме сыяктуу эле өзүнчө бир маркетплейс деп түшүнүп алыпмын. TikToктун өзү башка бир, ал үчүн TikTok Shop деген маркетплейсти жүктөп, анан ошол жака регистрация алып, анан кирип сатып алат деп ойлойт элем. Себеби бизде Америкада болбогон үчүн бизде ал функция чыкпайт. Анан мен бир канча айдан кийин билдим TikTok Shop TikToктун ичиндеги бир маркетплейс экенин. TikTok колдонуучулары бир эле кнопка менен маркетплейске өтүп кетерин, ошол жерден сразу сатып аларын, ал үчүн башкача бир маркетплейске барып регистрация кылып, аны жүктөп убар болуп кереги жок экенин, колдонуучулар TikTok экенин мен уже бир канча продажага чыккандан кийин билгенмин. Вау! Ошол себептен мен үчүн аябай маанилүү бир информациялар элге түшүнүксүз болуп атты. Алтынай, сен аябай азаматсың. Эме көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн бир тактап коеюнчу. Сен кайсыл маркетплейстерде иштегенсиң? Amazon'до дагы, Walmart, анан eBay. eBay. Wildberries, Ozon'дордо иштегенсиңби? Озонду билбейм, бирок Wildberries'те дагы биз баштап бир аз, бирок до конца алып кетпедик. Негизинен билесиң эмеси, кандай болот, структурасын баарын билем. билесиң. Ошондо Wildberries менен TikTok Shop деле алалы, ушу экөөсүнүн айырмасы эмнеде? Wildberries'те мисалы биз аябай көп колдонот Кыргызстанда же Казакстан болсун, Россия. Бир колдонуучу бир күндө бир канча саат Wildberries'те отурбайт. Же болбосо мынтпейт да, эмне бар экен кызыктуу, мен кирип сатып алып коеюнчу деп кирбейт маркетплейске. Мындай так бир планы бар, могул нерсени алышым керек деген. Wildberries'ке кирет, ошону эмеге жана поисковикке жазат дагы сатып алат. То есть бир канча саат өткөрбөйт. Для интерес монтип күн убакыт коротпойт да. TikTok'то биз кечинде жатып атып да кирип көрөт биздикилер. Негизи эле дүйнөдө TikTok колдонуучулары күндүз дагы, маршруткада кетип баратабы, автобуста, жумуштабы, то есть эч кандай бир цели жок, жөн эле колдоно берет да. Бир канча саат өткөрөт TikTok'то. И ошол жерден күтүлбөгөн бир товар сатып алышы мүмкүн. Wildberries'те андай нерсе көп жок. Башка бир болушу мүмкүн, арада могу жагып калды деп алып коюшу мүмкүн. Бирок бир кызыктуу видео эме көрүп калып, күтүлбөгөн ошол товардын аларына пландалбаган жерден сатып албайт. TikTok бизге ошол мүмкүнчүлүктү берип атат да. Биздин саткан кардарларыбыз ошол товарды сатып алаарына даже кээде пландалган эмес. Ал көрүп атып эле видеолорду, ой, сонун товар го, кызыктуу го деп бир блогердин же болбосо жөн эле бир TikTok колдонуучунун кызыктырып тарткан бир контент видеосу аркылуу ошол товарды сатып алышы мүмкүн. Кыскача айта турган болсок, Wildberries'те бул пландалган бир сатып алуулар болот. Ал эми TikTok Shop'то бул күтүлбөгөн сатуулар аябай көп болот. Мисалы, менде деле Wildberries'ке мен өмүрү кирген эмесмин, менде жок. Кирейин деген оюм деле жок да, чынында. Убактым жок, анткени аны кирип, эмне кылып, же болбосо ошол Озон же башка сайттарды дейли. TikToктун колдонуучулары дагы ушунча көп. Анан TikTok'то бүгүнкү күндө өтө көп адам бар. Анан мен сыяктуу эле адамдар ушинтип олтурганда планда жок эле нерсени, мен ушул что-то жагып атат, ушуну алып көрөйүнчү
деген нерсеси Ооба. чынында сонун экен. Айрыкча TikTok Shop бүгүнкү күндө Америкада да кайсыл жактарда иштейт? Улуу Англия. Британияда бар, Европада только Улуу Британияда, Америкада, анан Азияда 6 өлкөдө бар. Бул Филиппин, Таиланд, Вьетнам, Малайзия ушундай сыяктуу 6 өлкөдө бар. Жалпы 8 өлкөдө бар. Бирок жакынкы аралыкта Мексика менен Канада кошулат деген имиш бар, бирок пока кошула элек. Ооба. Мисалы Америкада адамдар бир буюмду сатып алышы өтө оңой да. Мынанча доллар экен, $20. Давай мен ушуну эме сатып алып колдонуп көрөйүн ушуну. Мага жагып атат депчи. Биз мисалы кыргыздар мындай капризи көбүрөөкпүз да. Аябай сапатын карап, как будто ошону өмүр бою колдоно тургандай болуп ушундай бир эмелерибиз бар. Биз буюм эле эмес, баардык тараптан биз эми кичине ушундай кыйыныраак элбиз. Бирок америкалыктар андай капризи жок. Мындай эле, ушу мага жакты. Анан алгандан кийин дагы алар мындай эптемей септемей болсо дагы сонун экен деп эле комментарий жазышы мүмкүн, колдонушу мүмкүн. Бизге караганда алар менен иштеш оңоюраак, аларга сатыш дагы оңоюраак болушу мүмкүн да. Бирок бизде Кыргызстанда TikTok Shop өзү жок TikTok өзү жок болуп атпайбы? Биз эми VPN менен кирип ана мына жүдөп атпайбызбы? Кантип иштеп атасыңар? Көптөр ошо бизге эң көп келген суроолордун бирөөсү бул TikTok жабык койгола, кантип иштеп атасыңар? ОККта болбогон нерсе TikTok бизде давно жабылган. Ооба, билем. TikTok бизде жабылган. Ачыгын айта турган болсом, мен Кыргызстанда TikToкту көп активдүү колдонбойм. Подписчиктерим деле көп жок. Даже TikToктун ичин жакшы түшүнбөйм өзүм дагы. Анткени күндө колдонбогонум үчүн мен Wildberries Instagram гана колдоном. Ошол себептен TikToктун бул жакта жабылганы мага эч кандай эме болгон жок, таасири болгон жок. И так колдонбогонумда. Биз Америкадагы колдонгон TikTok колдонуучуларына сатабыз. Биздин рынок Америкада. Биз бул жактан отурганыбыз менен Америкада сатабыз. Ошол себептен Кыргызстанда же Казакстанда биздеги TikTokтордун иштебегени бизге эч кандай таасири жок. Себеби Америкада иштеп жатат, а биздин клиенттерибиз бул Америка. Жакшы. Сен ошондо азыр Кыргызстанда отуруп алып эле Америка менен иштешет экенсиң, Европа менен, Англия менен иштешет экенсиң. Ошол 8 өлкө менен, ошол эле учурда Кытай менен иштешип атат экенсиң. Кече жакында эле жада калса Кытайга дагы барып келдиң, Кандай болду? Бир жерде олтуруп дүйнө менен иштеген кандай болуп атат? Анан экинчи ушуга улай эле Кытайга барып келген сапарың тууралуу дагы айтып берсең. Албетте, бул онлайн жумуштар өзгөчө үйдө отурган айымдар үчүн же болбосо үйдө отурган дебейин, бала чакалуу айымдар үчүн аябай ыңгайлуу. Себеби дегенде бизге баягы улам көчүп өтө албайбыз да, мынтип ар кайсы жака мен бияка иштейм, бияка кетем деп бала чаканы, анткени бала чаканы алып кетип атканда мектеби бар, школу бар, бүт үй бүлөнүн эмеси алмашат. Албетте онлайн жумуштар бизге кайсыл жерде болбой эле иштегенге мүмкүнчүлүк берет экен. Ошол себептен бүгүнкү күндө адамдар өзүбүз дагы онлайнга качып калдык да. Бир дары болсун, бир нерсе заказ берет деп барып алып келгенден караганда үйгө доставка менен заказ берип койгон бизге да жеңил болуп калды. Ал эми Кытайдагы сапар тууралуу айта турган болсок, биз бул жака ошол Америкага товар оптом жөнөтөбүз TikTok Shopко деген планда барганбыз. Ал жерде Кантонский выставка болду, көргөзмөгө бардык. Көргөзмөдөн баягы өзүбүзгө жаккан поставщиктерден, өндүрүүчүлөрдөн жакшы бир товарларды алып жөнөтөбүз деген план менен барганбыз. Барганда эле оюбуз ишке ашты. Ал жерден жаңы бир бренд куруп келдик десек болот. Кийим жөнөттүк оптом, ошондой эле Америкага жөнөттүңөр. Америкага. Ошондой эле бир косметика чыгарган жакшы чоң бир фабрика тауып, ошол фабрикадан өзүбүздүн бренд менен косметика бренд куруп, анан азыр Америкага жөнөтүп атабыз. Ошондо силер азыр Кытайга барып товар жөнөттүңөр, бирок сен ал товарларды негизинен көрсөтпөйсүң. Мисалы Instagram баракчаңда мен бул товарларды алдым, бул деп көрсөтпөй эле жөнөтүп кое бересиң, Бирок сен буга чейин Кытайга барбай туруп деле товар жөнөтөт элең да турабы? Ооба, Кытайга деле барбай эле, Турцияга деле барбай эле онлайн бул жакта отуруп эле товар жөнөтөлүк. Азыркы күндө деле бул жакта отуруп эле Кытайдан жөнөтүп атабыз күнүгө.
бир канча бизде бир канча аккаунт бар, бир канча менеджерлер иштешет. То есть күнүгө туруп күнүгө товар жөнөтүп сатабыз дагы деле. Бирок бул биз оптом жөнөткөн формат ал башка форматы. Экиге бөлүнөт. Бирөө наличие сенин колуңда товар болот, бирөө сенин колуңда товар болбойт да. Товар жок товарды сатасың. Экинчиси биз уже масштабка өтүү үчүн биз уже өзүбүз оптомго ошондой оптомдон кийин өзүбүздүн бренд менен сатууга чыктык. Себеби дегенде максатыбыз ушул брендтерди Америкада, ошондой эле Улуу Британияда өнүктүрүп, анан ушул брендке уже башка товарларды киргизүү. Ушул этапка өтүү үчүн биз жеке өзүбүз барып, кармап көрүп, өзүбүздүн колубуз менен тандоо максатында Кытайга бардык. Дагы барууну пландап жатабыз команда менен. Себеби дегенде дагы өтө барганда аябай көп товарларды көргөндө, көп мындай өндүрүүчүлөрдү көрүп, өндүрүүчүлөрдөгү башка товарларды көргөндө бир идеялар келип кетет экен. Могучу депчи. Ошон үчүн дагы бир барсак, дагы бир башка идеялар келип, дагы башка бир проектлерди ишке ашырабызбы деген ой болуп атат. Баары көз менен көргөн башка да. Сен ошондо канча убакытта кирешеге чыга алдың жана азыркы учурга чейин жалпы канча кирешеге чыктың? Себеби мен билем, сен өзүң гана эмес, сенин окуучуларың дагы сен окуткан артыңнан кирешелерге чыгып жумуштарды жасап атышат. Ошон үчүн кызык болуп атат да. Ал мисалы азыр бизди көрүп аткан жаңы көрүүчү болсо деле, бул чын эле реалдуу экен дешти. Азыр ойлонуп калдым, интервьюга келатканымда эмнеге ошо аккаунттардын общий баардык бир эсебин чыгара келбедим деген. Бир чын айтсам менде 5 аккаунт бар да. Ошого мен азыр ар биринин эсебин кошо албайт экенм, бирок мындай айта алам, өзүм минимум күнүгө $200-300 болбой калды дегенде акча таап алам. Өзүм катышпай туруп. Сен көрбөйсүң, Да, TikTok'ту көрбөй карабайсың, туруп. бирок ал жактан сатыла берет. Бирок ошондо сен бир күндө канча убакыт бөлөсүң? Азыр мен менеджерлер отуруп иштеп жөнөткөн товарларды азыр уже ал жака аккаунт товар бөлбөйм. Мен жаңы идеяларга убакыт бөлүп калдым. Буга чейин мен жалаң өзүм жөнөтчүмүн, жалгыз иштечимин. Отуруп алып эртең менен кечинде ал мондой болуп калат да, ал жер как адреналин. Эртең менен кечинде жөнөтпөсөң, сен клиентке кеч жөнөтүп каласың товардычы. Ошон үчүн уктайын деп атканда эң акыркы жумушум ошол. Эртең менен көзүм ачар менен ошол да. То есть мен азыр каяка барбайын, если бир жака 2-3 сааттан көбүрөөк жүрө турган болсом, менин компьютерим сөзсүз жанымда жүрөт да. И ушундай бир форматта иштешип калдык. Ал жерден мен айта алам, үйдө отуруп саатын сурап калдыңыз. Балким мен колдорум көнүп мынтип опыт болуп калганым үчүн, балким мен азыраак убакыт бөлөм. Бирок эгер башка бирөө компьютерди базовый уровеньде билген бирөө болсо, англис тилин билүү шарт эмес. Компьютерде эле баягы колдонуп сайттарды колдонгонду билсе, күнүгө бир 3 саат бөлүп, башында балким бир 4-5 саат бөлүп койсо жакшы болот. Баягы бир аз мындай эмети өстүрүп алыш үчүн. Андан кийин уже минимум максимум бир 2 саат бөлүп деле бир $100-200 берагы таап алса болот. Мен алгачкы эле биринчи аккаунтумда бир 4-5 ай болгондо эле уже миллионго чыкканмын. Сен эч жак эле миллионерче болгон турбайсыңбы? Анда мен бир гана аккаунтум бар болчу. Анан бул потенциалды көргөндөн кийин жалгыз бир аккаунт менен мындай дагы өспөрүмдү билдим. Анан жанына да башка аккаунттарды алып, ошондой эле байкем дагы Америкага барып калды как раз ошол учурда. Байкеме дагы аккаунт ачып, азыр мен Америка тааныштарым баарына аккаунт ачып берем. Аккаунт ачып, анан ошолордун аккаунтунан улам иштей беребиз. Кээ бир аккаунттарды сатып алганбыз. Ошондой эле 5 аккаунт менен иштешебиз. Ал жерде ар бир аккаунтта эле уже миллион продажа берагы бар. Вау, классно. Анан дагы бир нерсе, достор, бул Кыргызстанда олтуруп эле Америкада эмес, бул TikTok shop айрыкча биздин Америкада жашап аткан көрүүчүлөр, жашоочулар, мекендештер үчүн аябай чоң мүмкүнчүлүк экен да. Анткени бул TikTok аккаунт ачыш үчүн American driver license керек экен, social security number керек экен. Бул ар бир эле көпчүлүгүңөрдө бар да. Ошол Кыргызстанда туруп мондой аракетчил кыздар ошол жактын аккаунттарын алып, social security таап, аккаунт ачып атат элесет, 5 аккаунту бар экен. Силер ал жактан отуруп эле өзүңөргө да бир мындай проба кылып көрсөңөр, отуруп эле, кандай экен мындай. Биринчи дегенде бир прибыль күтпөй эле хобби катары баштап көргүлө. Мына TikTokто и так отурасыңар, бирок ошол эле учурда мындай
четин карасаңар TikTok shop бар, marketplace, сразу кирип кетесиңер. Балким ошол жактан уже эле колдонуп бир нерсе сатып алып атасыңар. Бирок биз дайыма сатып алуучу гана эмес, сатуучу дагы болушубуз керек. Туурабы Алтынай? Албетте. Ошондуктан ушул нерсени эске алгыла. Анан эгерде жолдун кыскараак жолуңарды кыскарткыңар келсе, балким Алтынайга байланышкыла. Алтынай силерге сөзсүз түрдө жардам берет. Анткени Алтынай Кыргызстанда олтуруп эле азыр Америка менен аябай жакшы байланышы бар экен. Билип калыптыр ошондой эрежелерди, мындай экен, тигиндей экен деп. Анан дагы бир мүмкүнчүлүк, мен Кыргызстанда олтуруп Америкада иштеген өтө көп таанышым бар. Бирок алардын көпчүлүгү түнү иштейт. Американын долларын алыш үчүн, Америкада иштеш үчүн. Менин бул жердеги бир белгилеп кетким келген нерсе, Алтынай күндүзү жада калса азыраак эле убакыт бөлүп эле Америка менен иштешип атат экен. Европа менен иштешип атат экен. Ошол TikTok shop иштеп аткан 8 мамлекет менен иштеп атат экен. Азыркы тапта биз бул жерде подкаст кылып атабыз. Алтынайдын товарлары балким сатылып атат, Ал жакта иштеп атат. Албетте, келатканда телефондо почталарда көрдүм. Бар заказдар. Кечээ күнү да биз жаңы аккаунт ачып, азыр челлендж кылып атабыз. Закрытый канал кылып, Телеграмдан күнүгө отчет берип атам. Канча товар аккаунт сатып алганыбызды көргөздөм, канча товар жүктөдүк, кандай кылдык. Бул мен үчүн да челлендж. То есть мен буга чейин өтө активдүү сатып көрбөгөн бир категорияны анализ кылып атам да. Анан кечээ күнү блогерлерге запрос жөнөтүп көрдүм. Мага түндө 8 блогер мага кабыл алган экен запросумду. Аларга бүгүн образец жөнөтүп койгула деп жаңы эле командамдан өтүнүп, анан келдим эле. Эми ошол блогерлер тууралуу айтып берсең, ошол блогерлерди кантип табабыз? Аларды мындай кечээ экөөбүз дагы отурганда сен мага көрсөттүң. Просто азыр биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы түшүнүктүү болуш үчүн. Анан TikTok shop'ту өркүндөтүш үчүн, TikTok shop'то иштеш үчүн блогер болушуң керекпи, контент тартышың керекпи, же ошол сен азыр айткандай блогерлер менен кантип иштешебиз? Албетте. TikTok'тун эң өзгөчөлүгү бул блогерлер. Мындайча айтканда, мисалы Amazon же Wildberries'те бир блогер менен иштеш үчүн көрүп калам. Инстаграмда бизде көп блогерлер Wildberries'те сатылган товарлардын артикулун бөлүшүп, реклама кылат да. Бирок ошол блогер аны реклама кылыш үчүн бир канча этаптан өтүшөт сатуучулар. Блогерди издейт, рекомендациялардан, ар кайсы сайттардан карайт, потом анын менеджерине жазат, баасын алат, сурайт, тызы жөнөтөт, анан кийин ал менен сүйлөшөт, образец жөнөтөт, оплата кылат, отдельно өзүнчө акча төлөнөт. Анан блогер буну реклама кылгандан кийин сатылса сатылбаса дагы ал акча, төлөнгөн акча блогер кайра кайтарып бербейт, ошол жерде калат. Биздин Айтып бер. Мен элестетип атам TikTok'ко кирип алып миллиондорду табатканымды. Айтып бер. TikTok'то эң өзгөчөлүгү блогерлерге акча төлөбөйбүз биз. Мен кечээ күнү 8 блогер жаңы аккаунтта келди. Мен аларга акча төлөбөйм. Аларга жөн гана образец жөнөтөм. Товарларымын 1 штуктан жөнөтөм. Алар ошо менен кызыктуу видео тартат, аны бөлүшөт. Бирок аны жөнөтөрдөн мурун мен аларга жөнөтүп жатканда мындай процент коём да ал жерге. Сен ушул товарды мага реклама кылып, монтип контент тартып бөлүшүп берсең, сен продажа кыла алсаң, мен сага 10, 15, 20, 30 каалагандай процент бере беребиз да. Көбүнчө мен бир 15-20 берем. Товар кымбат болсо арзаныраак болушу мүмкүн. Арзан товар болсо көбүрөөк процент бересиң. Анткени блогерге дагы какой-то бир цент же $1 кызык болбошу мүмкүн. Ошол себептен блогерлерге мен кече 15% коюп жөнөттүм. Блогерге эгер ошол товар плюс сенин процентиң кызык болсо, ал кабыл алат. Аны кабыл алгандан кийин сен образец жөнөтөсүң. Жөнөтүлгөндөн кийин блогерлер өздөрү колдонуп аткандай, ар бир блогер өзүнүн потенциалына жараша видео тартат, каалагандай кылып реклама кылат, бөлүшөт аудиториясына. Аны бөлүшкөндөн кийин эгер ошонун аудиториясынан бирөө сатып ала турган болсо ошол товарды, бул автоматикалык түрдө анын реферальный ссылкасы менен кетет дагы. TikTok акчаны өзүнүн процентин блогерге калган акчаны менин счетума салып коет. Автоматикалык түрдө. Бул жерде мен блогерлерге акча салып, анын счетун сурап убара болбойм, убакыт да кетпейт. Экинчиден, блогерлерди табыш үчүн TikTok shop'ун ичинде эч кандай башка жактан издебейбиз. TikTok shop'тун ичинде бир кнопка бар, блогерлер жакка кирип кетесиң, блогерлер отурган жерге. Ошол жерден 30 секунддун ичинде
бир блогерди баардыгын анализге кыла аласың. Канча подписчиги бар, канча подписчиги айымдар жана эркектер, көбүнчө кайсыл категориядагы товарларды реклама кылат, подписчиктеринин канча проценти кайсыл жаштарда. Мисалы мен бир подростокторго бир товар реклама кылып аткан болсом, анда аудиториясы көбүнчө подросток болгондорду карайм да, ошолордун баардыгын карайм. Айына канча товар сатты, общий канча товар сата алды, канча товар менен иштешти, канча бренд менен ушундай коллаборация кылды. Ушунун баардыгын аналитика кылыш үчүн 30 секунда жетиштүү болот. Сен бир эле блогер менен көбүрөөк иштешкен учуруң болдубу, же ар бир товарды ар кандай блогерлерге сунуштап көрөсүңбү, же ар кайсыл учурда жаңы блогерлерди, жаңы жүздөрдү издейсиңби? Жок, жаңы жүздөр менен иштешебиз. Анткени бир блогер эме кылгандан кийин и так эле анын аудиториясына менин магазиним уже реклама кылынган. Кайта аны реклама кылганда ошол эле подписчиктер келиши мүмкүн. Ошол себептен мен ар бир товарда ар кайсы башка эме менен иштешем. Ал жерде Америкадагы жанагындай чоң блогерлерди издеп деле кереги жок. Мисалы, TikTok'та чоң блогерлердин бири бул Трамп да. Антип чоң блогерлер менен эмес. Мисалы, менде кээде болот жакшы результат 130 же 200 миң подписчиги болгон блогерге караганда 5 миң подписчиги бар, бирок өзү мага жазган. Кээде блогерлер өздөрү да жазат. Мисалы, товар кызыктуу болсо, өздөрү жазат: "Мен сен менен ушул товарды коллаборация кылсам болобу? Мага образец жөнөтө аласыңбы?" деп сурашат да. Анан биз аларга образец үлгү жөнөткөндөн кийин алар контент тартып бөлүшөт. Менин жеке тажрыйбамда болду. Чоң блогерлерге караганда, мисалы, аз подписчиги болгон подписчиктер жакшы сатып берди. Бунун себеби дагы жаңы блогерлер TikTok shop'то өзүнчө блогерлердин мондай эмеси болот да. Тез өнүгүп жаткан блогер дегенде статустары болот. Андай блогерге өтүш үчүн биз анализге кылып атпайлыкпы? Могу блогер канча товар сатыптыр, кайсы блогерлер товарларын иштептир деп. Анан рейтингтери көтөрүлөт да, чтобы алар блогерлер дагы өзүнүн рейтингтерин көтөрүш үчүн, сатылган товарларын көтөрүш үчүн жакшы кызыктуу товарларды издейт аудиториясыначы. Анан ошол товар сенден көрүп калса, алар сага жазат: "Биз сен менен ушул товарды коллаборация кылсак болобу? Мен мондай кылып видео тартып берем" деп сунуштайт. Эгер мен жаңы блогерлер ушинтип жазса, обычно мындай аракетчил болсо, эмесин видеолорун эмелерин көрүп чыгам, бир аз если мындай аракет кылганын көрсөм, аз подписчик болобу, продажасы болбойбу, жөнөтүп кое берем. Себеби ал деле жаңы, биз деле жаңы. Жаңылар наоборот көбүрөөк аракет кылат. Эскилер уже алар мындай кош бир мамиле кылып коюш да ыктымалы бар да. Ошол себептен бул жерде только америкалыктарга жакшы мүмкүнчүлүк деп айтып кетпедиңизби? Ушуну айткым келет. Бизде бир эле мүмкүнчүлүк болсо, башка жакта отуруп, Америкада товар эле сата алсак, Америкада отургандар, жашагандар, алар товар да сатып акча тапса болот, блогер болуп да акча тапса болот. Блогер болуу үчүн сөзсүз түрдө жанагынтип 100 миң, 200 миң подписчиги болуп кереги жок. Мен айткандай 5 миң, 1000, 2 миң подписчиктер менен деле кылып жатышат. Бунун эмеси кызыктуу видео тартып, өзүң аудиторияңда бөлүшөсүң, же даже платный эме реклама кылат кээ бир блогерлер. Өздөрүнүн счет акчасынан платный реклама кылып, просмотр көбөйтүшөт да. Ошондой кылып эки тарамактуу акча тапса болот негизи америкалыктар үчүн. Өтө бир суктануу менен карайм азыр ким Америкада болсо, себеби аларда көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар. Алар көбүрөөк өзүн эмете алат. Ошо өздөрүнүн товарын көрүп, өздөрүнүн товарын рекомендация кыла алат бирөөлөргө, сунуштай алат, сата алат. Бул жерде отуруп биз товар сатабыз, бирок өзүбүздүн товарларыбызды көрүп, карай албайбыз ал жерде. Аябай жакшы экен. Эң башкысы TikTok shopp'тун системасы өтө ыңгайлуу, анан жөнөкөй экен. Сатып алганга дагы, сатканга дагы. Туурабы? Дагы бир жакшы мага жагып аткан жери, Кыргызстанда туруп эле ошондой акча тапканга мүмкүнчүлүк бар болгон болсо, анда чет мамлекетке баруунун, бутка туруш, кээ бир адамдар мисалы чет мамлекетке бутка туруш үчүн барат да, мисалы көп адамдар мен билем, мамлекеттик кызматтарда иштешет, бирок ушинтип эле үй жай жок, өтүп кете беребизби, бир барып, жок дегенде бир үй жай кылып, анан кайра келип ушул мамлекеттик кызматта иштесем дегендер бар да. Ошондуктан Кыргызстанда туруп эле ошондой бир каражат тапканга, доллар тапканга мүмкүн болгон болсо, анда Америкага барыштын деле кереги жок экен да. Кыргызстанда олтуруп эле Американын акчасын, долларын таап, мына Алтын ай сыяктуу, анан Нурзамандан бир квартира алып коюп, комфорт жашоодо телефон менен дүйнөнү колуңа кармап бир сонун жумуштарды жасасаң болот экен. Азыр
чынында ким баягы кто ищет, тот найдет дейт го. Ким издесе, ким аракет кылса ошол табат да негизинен. Абдан жакшы. Эмесе Алтынай, сен кандай кыйынчылыктарга кептелдиң? Эң бир тупикке такалып калган окуяны айтып берчи. Албетте бул эме болду бизде. Маалымат жоктугу болду. Анткени интернеттерде даже англис тилинде жок болду маалымат. Мен англис тилде жакшы билбесем дагы, бирок которуп болсо дагы окуганга даяр элем. Ошондой маалыматтар жок болуп, товарым заказым түшкөндө бир каталар болуп атты, мен түшүнбөгөн. Бул туура нормальныйбы же ушундай болуш керекпи деген суроолор болуп атты. Мындайча айтканда, наставник жок же болбосо маалымат жок болгондуктан интернетте только тиктоктогу муну өзүнүн ичинде эле гана жанагындай маалымат кылышты, бирок эч кандай башка жактан бир мындай эме болгон жок да. Үйрөтүү, сопровождение ушундайлар болбогондуктан эң кыйыны мага бул эме болду. Маалыматтын аздыгы болду башында. Бирок тикток сиз айткандай өтө жеңил. Ичине киргенде жоголуп кетпейсиң. Амазондо же Wildberries'те билбейм азыркы этапта кандай. Амазон башка маркетплейстерге киргенде ичинде бир жоголуп кетесиң, кайсыны каяктан кылам деп. Бул жерде аябай жөнөкөй мондай базовый бир эме менен берилген. Болушунча аябай эме жеңил кылышкан да. Ал жерге киргенде барып ордордун да так кыласың. Кандай ойлойсуң, келечекте балким TikTok shop бизге да келсе, TikTok деле кайра ачылса, мына ушул TikTok shop иштеген өлкөлөрдүн катарына киргизсек, азыркы мисалы Wildberries, Ozon деген маркетплейстер кандай болот? Бизде негизи эле TikTok жабылды, Америкада деле жабылат деген көп имиш бар. Бүгүнкү күндө Америкадагы эң чоң TikToктун офиси Америкага сатылды деген имиш бар. Бирок бул боюнча официалдуу бир статьяны таба албай койдум. Тапсам сөз бөлүшөм. Эгер TikTok Америкада жабылаарын биле турган болсо, бир жылда 11 склад, 11 штатка ачпайт болчу чоң. TikTok да 11 складты ачып салды, чоң fulfillment. Бүгүнкү күндө дагы да кошулуп атат. Улам ар кайсы штатта кошулуп атат. Сөзсүз бир компромисс табат деп ойлойм. Себеби бул бизнес. Американын дагы өтө көп жарандары ушул жакта блогер болуп акча табышат. Өтө көп жарандары ушул жактан соода кылышат. Ошол себептен Америкада TikToктун жабылышы бул өтө кыйын болуп калды. Ал эми Кыргызстанда жабылган боюнча бул менин жеке оюм, политик эмесмин. Бул мен ойлойм Россиянын таасири деп. Себеби дегенде бизге эгер TikTok shop ачыла турган болгонунда анда элдин баары уже TikTok өтмөк дагы Wildberries менен Ozon жабыркап калмак. Себеби бизде өтө көп TikTok колдонуучулар бар болчу. Аларга ыңгайлуу болмок ал жерден сатып алуу. Wildberries менен Ozon бул Россиянын экономикасы. Ошол себептен ушунун таасири болду деп ойлойм. Бирок ишенем, бул маркетплейс катары кайра Орто Азия эң көп Азияда болгондуктан бизге бул сөзсүз келет. Себеби TikTok бул кытайлардыкы. Эми сен өзүңдүн артыңан келаткан окуучуларың тууралуу дагы айтып берсең, бүгүнкү күндө канча адам бүтүрдү жана ошол эле учурда алар кандай прибыльга, канча убакытта чыга алышты, кандай иштеп атышат? Мен буга чейин биз офлайн форматта үйрөтүп аттым бул жерде, бирок биз көп убактыма тар болгонуна байланыштуу өтө эле мындай аз бир группа алып окуттук да. Анан аябай көп сунуштар түштү бизде Америкадан, башка жактан онлайн үйрөнгүбүз келет деп. Анан буга чейинки офлайн окуткан курстарда биз 30-40 бир кишини гана окуттук. Бирок таң калган нерсе, мен Wildberries'те окутуп жүргөндө да иштеп жүрдүм, баягы эме кылыпчы. 10 кишиден бирөө группада результатка чыкса, продажага, бул жакшы бир результат да. Группа мындай бош болбоду деген бир эме. Amazon'да деле ошондой болчу. Мен таң калган нерсе, группада бирөө калган жок да. Продажа чыкпаганчы. Баары чыгат прям. Анан аябай башында кызыктуу да болуп жүрдүм. Ушунчалык жеңилби деп. Мен ойлогом, TikTok мен Amazon'да Американын рыногун жакшы билгеним үчүн мага жеңил болду деп ойлогом, бирок мындай карап көрсөм башкаларга дагы аябай эле мындай жеңил, түшүнүктүү болуп атты. Анан азыркы учурда ошол окуучуларыбыздын көпчүлүк пайызы TikTokто иштешип жатат. Кээ бир окуучулар болду, официалдуу жумуштарын ташташып толук TikTokко өтүп аткан окуучуларым дагы бар. Ошондой эле анан аябай көп сунуш онлайндан келгендиктен биз жакын аралыкта эле онлайн курс ачтык. Анын баягы
пока жаңы башталып жаткандыктан биз результатын айта албайбыз. Бирок бүгүнкү күндө уже менин окуучуларым бир ай ичинде $5,000 сатып, бирагы $2-3 тапкан результаттары бар. Бул боюнча биз Инстаграмда дайыма бөлүшүп келебиз. Жакында да бир окуучу менен интервью болот бизде. Иштегени бир ай болбой жатып, канча результатка чыкса болору боюнча. Ошондой эле азыр Америкадан өтө көп окуучуларым бар. Көпчүлүгү үйдө турган айымдар, бала менен иштей албай жаткан айымдар. Ошолор башташып жатты. Албетте аларга аккаунт проблемасы жок. Алар жеңил аккаунт эмесин ачышып, ал жерден үйдө туруп иштешет. Аябай чоң бир үмүт менен күтүп атабыз, алардан чоң результат болот деп. Андан жакшы капыстан мен дагы жок болуп кетсем, анда ТикТокко кетти деп ойлоп кое бергиле. Анда жакшы, Алтынай, сен аябагындай аракетчил кыз экенсиң. Чындыгында кыргыздын кыздары кыйын. Мисалы канча улуттардагы кыздар менен мен дос болуп, курбу болуп жүрөм, бирок карасаңчы, кыргыздын кыздары баардык жагынан чынында кыйын экенбиз да. Эми ушул кыйын кыз өзү жөнүндө да бир аз айтып бербейби? Сен, Алтынай, өзү кимсиң? Каяктын кызы болосуң? Кандай жолдордон өттүң? Кыскача. Анткени TikTok Shop деп эле сени таанышты, балким сенин жакын чөйрөлөрүң таанышы мүмкүн, бирок жалпы көрүүчүлөр үчүн. Рахмат чоң. Мен Таласта төрөлгөнмүн. Кийин айылда эле мындай кемпир чалдын колунда өскөнмүн. Андан кийин Бишкекке окууга келип, гуманитарды окудум. Мен түркологияны бүтүргөм. Эч ойлогон эмесмин бизнес жаатына кетем деп. Себеби дегенде баягы ой күйөөгө тийгенден кийин принцип агат деген бир эмеде тийгеним үчүн эч кандай бир бизнеске же негизи эле башка бир жака планым жок экен ойлоп көрсөм. Только күйөөгө тийип мындай планым болгон окшойт. Анан турмушка чыккандан кийин төрөп үйдө туруп калдың да. Анан үйдө туруп баштаганда башталат эмеспи баардыгычы. Баягы гормондор иштеп, үйдө отура албай, үйдө турганымды өзүмө эмете албай, жараштыра албай, эчтеден кечке үйдө отуруп калдым. Өзгөчө балким бул мен Ошто жашап калдык, как раз биринчи кызым төрөгөндө. Анткени Ошто менин досторум жок, туугандарым жок, үйгө эч ким келбейт, мен эч жака барбайм да. Бир ошондой бир эмеде отурдум окшойт. Анан изденип баштадым. Анан психология курстарын баарын окуп бүттүм. Мындай психология боюнча окуган курсум калбады десем болот. Анан визажды окудум. Анан мен кичинекейден баштап тамак жакшы жасайм, торттун баарын аябай жакшы жасачумун эле деп элдин баары бул деген повар болуш керек болчу, бул деген кондитер болуш керек болчу дей берчү да. Анан менин потенциалым ошол жагы окшойт деп кондитерский курсун окудум. Бирок карап көрсөм, эртеден кечке бир жерде мынтип бир нерсе жасоо меники эмес экен өтө. Ал да колуман келбеди. Анан бир учурда мындай бир депрессияга кирдим. Баягы улам эле артеке окуй бересиң, чогорото бересиң, үйрөнө бересиң, бирок бир результат жок. Анан что-то мен аябай өзүмдүн самооценкамды түшүрүп, менин колуман эч нерсе келбей турбайбы, мен эмне окусам деле эчтеке кыла албайт экем деп анан иштеген аялдарды көрсөм аябай суктанат элем да. Мындай кантип мынтип иштеп ушинтип алып кете алдың, мен эмнени окубайын, алып кете албайтам го дегендей бир өзүмдү өзүм жемелемей, өзүмдү жек көрүүлөр башталды. Анан бир күнү мен дагы иштеш керекке туура келди. Жаңы үй бүлөбүз, кызым бар, акчага муктажсың. Анан жумуш издеп жүрүп, мени бир частный школага мугалим. Анан менде мындай болду да, бир учурда 3 выбор болуп калды. Частный садикке тарбиячы, частный школага мугалим и плюс бир частный компанияга менеджер по продажам. Анан карап көрсөм, мугалим өтө тартпады, тиякта тартпады, өзүм балдарым өтө көп иштеше албайм. Что-то менеджер по продажам болсом деле барып ошо эмне сатканды бирдекени үйрөнөйүнчү деп ошол жака кирип алдым. Ал компанияга кирсем, компания мага башында айткан эмес да, мынтип Amazon тигиндей депчи. Анан алар жөн эле менеджер по продажам деп эле алган. Биз 1 жылга контракт түзгөнбүз. Анан эртесүнү барып эле мындай бирдеке сатат экем дегем, ал мындай медицинский оборудование саткан компания болчу да, мен ошолорду клиентке сатам деген ой менен бардым. Барып да эметсем эле экинчи этажга чыгып, компьютерин ачып отуруп, Amazonду дегенди интернеттен изилдеп чык деди да. Анан шок болуп эле өзүм Amazonго келгенимди түшүнбөй эле анан көрсө, ал компания өздөрү деле Amazonду билбейт экен. Бирок алар биздин директор Америкада болгондуктан Amazonду көрүп жүрөт. Анан ушул Amazonго да бир инвестировать этишибиз керек экен деп, ал компания ачып, Amazonдон магазин ачайлы деп, анан бир сотрудник издеген экен. Алар өздөрү да билбейт, же мен билбейм. Анан мага Турциядан курстарды алып беришти. Ушуларды окуп, үйрөнүп, бизге аккаунт ачасың депчи.
Анан отуруп шеф мага документтердин баарын жөнөттү. Мен ага отуруп алып аккаунт ачтым, мындай кудай деп отуруп. Анан аккаунтубуз ачылды. Анан монтип товар сатасың, мындай менен сат, модель менен, модельдер менен сатпа деп койду. Анан ал айткан метод менен иштеп, ошол курсту окуп, турциядан чала-пула ар кайсы жактан эметем. Ошол билим өзүмө жетиштүү болбогондуктан ар кайсыл жактан издеп атып, ушул жөндөмдү өнүктүрдүм. Анан баягы менин директорум түрк болчу да, анан ал жумшак айтып туруп мындай түртүп коет го. Мен бир нерсени билбей жатам же кыла албайтам десем, эжекем билбегениң бул нормальный нерсе, бирок билбесең изилдеш керек деп сайып койчу да. Аябай анан уялып калат элем. Анан ушуну изилдеп менде ушундай бир өзгөрүү болду. Мурун бир нерсени бирөөлөрдөн сурайт элем. Муну кантип кылам, могу кандай деп эметет элем. Азыр биринчи эч кимден сурабай өзүм чукуп көрөм, интернеттен карап көрөм. Азыр машинанын бирдеке болсо ошону интернеттен карап издеп, анан өзүм кылып көрөм. Анан болбосо эмеге экспертке барам да. Ушул жакшы нерсе менде калыптанды. Бирөөдөн эмес, өзүм биринчи изилдеп көргөндү үйрөндүм. Анан ошол компанияда биз 6 айда примерно $10,000 продажа кылдым общий. Анан Amazon'дун эмесин көрдүм да, потенциалын көрдүм. Кылса болот турбайбы деп. Ошол жылы 2021 как раз Кыргызстанга Amazon доступ берип калды. Кыргызстандык паспорт менен регистрация кылса болот. Анан мен компаниядан кетип, өз алдымча иштеп, ушинтип Amazon'го келип калган, бизнес жаатына келип калган тарыхым ушундай. Ошол түрк компаниянын мага калтырган эң чоң пайдасы болду. Американын рыногуна чыгууну, ошол жактагы бир башкача бир жашоону ачып берди да, бул жакта отуруп. Бирок TikTok'то айткым келет. TikTok менен Amazon'до иштеген айырмам мындай. Amazon'до аябай көп мындай кыскартуулар бар эле, менде могу сатса болот, могу болбойт деп. Анан TikTok'то мен Америкадагы башка нерселерди көрө алдым. Американын кардарлары, Америкада жашоочулар кандай нерселерди алаарын билдим. Мурун Amazon'до иштеп жүргөндө, Amazon'до Америкада жашагандар булар брендтерди кийишет, кымбат кийишет, качествону кийишет. Мындай деген бир ойдо болчумун да. TikTok'то ушуну көрдүм, TikTok шопто сатып жүргөндө. Любой нерсени сатса болот экен. Ушуну ким алат деген нерсени да сатабыз да. Ал өзү Amazon'дун кардарынан эмес, Amazon'дун өзүнөн дагы. Amazon өзү аябай капризный. Ушунчалык аккаунттарды бат аккаунтум жабылды деп эле ыйлап жүргөндөр. Азыр эми Amazon'дун ошончо капризнен кийин TikTok'ко мындай бир океанда сүзгөндөй эле болатсың да, бир эркиндикке чыгып, сонун болоптур. Amazon'да аябай көп акулалар бар да. Ал жерге бизге окшош балыктар киргенде кыйналып калабыз да, мындай жашынып сатыш керек болуп калат. TikTok'то акула болуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Аябай сонун. Анда бүгүн келип бергендигиң үчүн биз сага чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан сени жөн кетирбей бүгүн мен сага чакан белек даярдап койгом. Биздин өнүктөшүбүз Нурзаман курулуш компаниясынан мына ушундай чакан белек менен сизди үйүңүзгө узатталы. Нурзаманга балким сиз дагы кошуна болуп келип каласыз. Анан мен Нурзаманда жашайм да, анан экөөбүз кошуна болуп, анан телефон менен дүйнөнү чогуу багынтырар эле келиңиз. Албетте, үй алуу планымда бар эле. Жакында буйруса анда Нурзаманга барат экенбиз. Чоң рахмат. Чындап аябай жагымдуу болуп, белек алганды өтө жакшы көрөм өзүм. Эмесе, урматтуу достор, мына биз Кыргызстанда олтуруп алып эле дүйнө жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Карагыла, колуңда телефонуң болсо дүйнө кандай кичинекей. Жана Кыргызстанда олтуруп алып эле биз дүйнөдөн акча таап атабыз. Ушунчалык сонун мүмкүнчүлүктөр, мына ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонолу, аракет кылалы. Аракет кылсак баардык нерсе болот. Жашоо сонун. Анда бүгүнкү подкастты ушинтип жыйынтыктайбыз. Эгерде суроолор болсо комментарийге калтырсаңар болот. Анда эмесе ар бир үйгө аманчылык тилейли дагы бүгүнкү подкастты аягына чыгаралы. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Саламатта калыңыздар.